Темиршин Байч, азыр сиздер дагы элдик координациялык кеңеш деп түздүңүздөр да. Анан кийин дагы бир координациялык кеңеш бар, ал 8 партиядан турган. Сиздер ушул саясий партиялардын лидерлери, күчтөр бардыгыңыздар биригип бир күч болуп чыгууга эмне тоскоолдук болуп атат? Эми бай тополоң болуп кетпеди. Эми биз тополоң кылалы деген ниет жок болчу. Жанагы таза шайлоо өтпөгөндүгү нараачылык күчөп баратканы биз негизи адилеттүүлүктү күтүп, ошо элдин нараачылыгын жеткизүү деген максат болчу. Бирок тагдырга жараша жанагындай тополоң болуп кетти. Анан ал тополоңду токтотуунун жолу жанагындай кеңеш түзүп, элге ошол маселени мындан туура жолун көрсөтүп кетүү жолу болчу. Анан биз уюштурган адамдар ошол ишти баштап атсак, эч бир тополоңго катышпаган амалдуу саясатчылар ошондой координациялык кеңештерди түзө башташты. Бийлик талашуу ниеттерин баштады. Булар мурдагы депутаттар билет. Анан биз байкадык, кеп ошол эле баарын бириктирүү деген максат болчу. Садыр Жапаров азыр мени 6-чакырылыштын депутаттар көпчүлүгү колдоту, мен легитимдүү премьер-министримин 2 ай убакыт бергиле шайлоону өткөрүүгө баягы коебуз деп атышат да. Буга сиз кандай жооп бересиз? Же Садыр Жапаровду сиз легитимдүү премьер-министр катары тааныбайсызбы? Азыркы күнү легитимный президент эч кимиси процедураны өтө элек. Баары эле жанталашып, колдон ушул мүмкүнчүлүк чыгарып эс үчүн прессага маалымат берип атышат. Азыркы мына кырдаал чечилип атат. Бүгүн палатага, парламентке 1-2 кандидат чыгат. Мен уктум, бабаны түрткөн атышат. Токтогазиев деген жигит аракет кылды. Анан дагы ушу Садырды. Бүгүн ушу парламент карайт. Анан ошо парламенттин бүгүнкү күнү парламент гана легитимдүү. Ошондой укугу бар. Ага чейин азыркы жана айтып аткан процесстер мыйзам чегин чечилет. Ал жөн эле саясатчынын алдыга жанагы элдин көңүлүн алуу аракеттери. Президент бардык саясий күчтөр укуктук талаадан чыгып кетти. Укук талаага кайтып келишибиз керек. Мага эч бир саясий күчтүн өкүлдөрү сүйлөшүүгө келбей атат, чыкпай атат деп атат да. Сиздер ошол президент менен байланышууга аракет кылып көрдүңүздөрбү? Мен чыкмак турсун митинг кылганда кайрылгам. Теле эфирде журналисттердин билинип турат. Урматтуу президент, бүгүндө мыйзам чегинде укугуңуз бар. Бирок азыркы кырдаалга жараша чечим кабыл ал деп кайрылымды мен жалгыз эле кайрылдым болуш керек. Калгандары балким тымызын кайрылгандыр, бирок мындай ачык публично эч ким кайрылганын байкай элекмин. Эмнегедир? Президент өзү анда ал кайрылууга мындай жооп бере элек. Эл аралык коомчулук, сырткы мамлекеттер бизди бир укуктук талаада тааныш керек да. Ал үчүн ошол Садыр Жапаров мен легитимдүү президентмин деп атат. Бирок президент аларды мындай тааныбай атат, мындай айткандачы, мындай бардык саясатчылар биригип мага кайрылсын дегендей бир таризде ушундай кайрылуу жолдоду да. Эми сиз айтып атасыз, бул жерден Адахан Мадымаров, Бабанов баштаган саясий топтор алар өзүнчө кетип атат депчи. Ошол эле кезде тиги Жанар Акаев менен Эльвира Сурабалдиева биз жаштар келсин, ошол революциянын башында биз турдук деп атат. Саясий айдыңдагы күчтөрдүн биригүүсү үчүн эми кандай кадамдар болуш керек? Эмне кылышыңыздар керек? Ачык айтып коеюн, эч кандай Жанар Акаев Сурабалдиева азыркы жана элдин тополоңуна, эми тополоң дебейм, эми жанагы элдин нараачылык акциясын алар баштаган жок. Өзүңөр көрүп турасыңар, шайлоонун биринчи жыйынтыгы чыкканы, биз Борбордук шайлоо комиссиясынын артына барып, түнкү саат 11-де эртеси жанагы координациялык борбор түзүп, мына ушул адилетсиз өткөн шайлоо чечимине карата жарандык активисттердин акциясын өткөзөбүз деп мен жарыялагам. Андан кийин бизде 5 партия, 4 партия колдоп берди. Аны да ачык билесиңер, Ордо, Реформа, Чоң Казат, анан Ыйман Нур. Мен ошонун демилге көтөрүүчүсү болгом. Ошонун негизинде эртеси эл чыкканда биздин жыйынга, ошол элге митингге келгенде биз аларга сөз гана бердик. Келип сүйлөп баары тарап кетишкен. Негизи ушундай тополоң алып барган мына ошо парламентте жүргөн депутаттар болчу. Анын баарын азыркы күнү эл баары көрүп турат. Биздин максатыбыз ушу адилетсиз жүргөн шайлоо процесси гана болчу. Шуну жокко чыгарып болчу. Бардык облустун өкүлдөрүнүн, баягы өкмөттүн ыйгарым өкүлдөрүн, ар кандай мисалы башкы прокуратураны Сыймык Жапыкеев барып, мен эл тарабынан шайландым деп, ошол кезде Алмамбат Шыкмаматов ошол жака барды. Бул дайындоолор канчалык деңгээлде баягы укуктук талаада мындай статусу бар, канчалык деңгээлде легитимдүү ушулар? Көз карашыңыз кандай? Эч кандай легитимдүү эмес. Эми мен өзүм мындай далилин көргөн жокмун, бирок ушундай сөздөр көп. Бул министрликте бар ушинти, бул
департаментке барып ушинтип деп маалымат келип атат. Албетте азыркы күнү мурда түптөлгөн бийлик институттары гана укугу бар. Эч каларды чететкен эмес. Анан тополоңго жамынып алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен аракет кылган жанагы адамдар мына ушундай терс көрүнүштөрдү, кыймыл аракеттерди ошо тополоң башталган күнү аракет кылышты. Азыр мындай чакырыктар болуп атат, Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялаш керек деген. Ошол сиздер түзгөн координациялык кеңештин көз карашы кандай ушуга? Мен негизи эле кеп Сооронбай шарышты эмес. Биздин координациялык кеңештин толук кандуу саясий багыты бул толук кандуу иллюстрацияга баруу. Мурдагы эле бийлик бутактарына 6-сазыпка депутаттыкка аралашкан адамдар эл ишенимине келбеш керек. Шайлоо таза өтүш керек. Эң негизги жаштарга, билимдүү жаштарга жол ачыш керек. Эгер жаңы муун ачылышы, жаңы багыттагы ой жүгүртүү бийлик институттары түптөлбөсө, эч качан кыргыз мамлекети оңолбойт. Кеп мурдагы саясий иштерге аралашкан адамдар бул көмүскө экономиканын күнөөкөрлөрү, коррупциянын күнөөкөрлөрү, алар тамырланып калышкан. Кандай гана жолу бийликке барбасаң, мурдагы тамырлашып калган процесстер жүрөт. Бюджетте экономикалык өзгөрүүлөр болбойт. Ошондуктан мурдагы системага аралашпаган жаңы жүздөр баруу деген биз принциптерди кармап атабыз. Азыр мисалы сиз айтып атпайсызбы, иллюстрация мыйзамы депчи. Ошол эле чакырыкты мисалы ошол эле Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев айтып атат. Ошондой эле баягы элдин жаштардын атынан чыгып атабыз деген топтор айтып атат да, анан эмнеге орток пикир таба албай атасыздар? Орток пикир анткени уру кылба деп айта албайт. Мурда өзлөрү депутаттык корпустарга барып, мына ошол өзгөрүүлөрдү киргизе албаган адамдар жана иллюстрация кылабыз деп атканы бул өзү эле бир логикага жатпайт да. Так кесе жооп берсеңиз, ошондо сиздер түзгөн координациялык кеңеш Садыр Жапаровду премьер-министр катары, легитимдүү премьер-министр катары тааныйбы же тааныбайбы? Биз эч кимди таанаган жокпуз. Садыр Жапаровду да, жанагы түртүп аткан башка кандидаттарды да. Алдыдагы кадамдарыңыздар кыскача кандай? Алдыдагы кадамдарыбыз биз айттык. Азыркы күнү биз жанагындай бийликке түртүү процесстерине катышпайбыз. Эң биринчи элди тынчтыкка чакырабыз, стабилдүүлүккө чакырабыз. Ким гана технический премьер-министр болсо да биз колдоо көрсөтөбүз. Анткени тез арада азыркы мамлекетте болгон оркурду чечиш керек. Анан таза шайлоо өткөзүп беришин талап кылабыз. Сиз айтып атпайсызбы, мисалы ошол эле Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиеваларды сиз мындай ошол баягы ушул митингди баштагандардын катарында эмес болчу деп атасыз да. Эми азыр кайра айтып атасыз, премьер-министр ким болсо дагы биз баягы стабилдүүлүк үчүн колдоп беребиз деп атасыз. Сиздер түзгөн координациялык кеңеш премьер-министрге кимди сунуштайт? Эгерде азыр биз дагы тигилер жана ар бир топ азыр өзү премьер-министрдикке же болбосо аткаруу өкмөтүнө аралашабыз деп тирешүүлөр жүргүзүп баштады. Коом ар кайсы тарапка бөлүндү. Эгерде биз да ошону баштасак, азыркы күнү коомдун ичинде азыр бүгүнкү кырдаалдан да оор ситуация болгон турат. Керек болсо тентек балдарда мына Ак үйдүн тегерегинде аткаруу өкмөтүнүн тегерегинде түнү бою менен тирешүүлөр башталды. Аймактарда өтө кырдаал түптөлдү. Анан биз кеп бийликке барып ошол жанагы бийлик арасында тирешүү элге запкап келемиз да. Ошон үчүн биз акылмандуулук менен бийлик талашууга барбайлы. Эң негизгиси бул 2 айдын ичинде туруктуулук тап келели деп чечтик.